Саламатсыздарбы, Алатоо 24 каналы Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу калкка маалымат берүү, түшүндүрүү үчүн программаны сунуштайт. Бул жолу 5 шайлоочулардын тизмеси боюнча кеп курабыз. Эсиңизге салсак, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелге белгиленген. Шайлоочулардын тизмесин түзүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматовду кепке тартабыз. Абдыжапар Гапырович, саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Мурда шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден текшерүү үчүн атайын шайлоо участкаларына барчу болсо, азыр паспорттагы пин номерди 119 номерине СМС аркылуу жиберип же байланышып өздөрүнүн тизмеден онлайн же электрондук түрдө текшере алса болот да. Мына ушул өңүттө тизмени түзүү, аны контролдоо боюнча кандай аракеттер бар? Алгач сиздер тараптан даярдалган сюжет бар экен. Мына ошого назар салып, анан кепти баштасак, сюжетке назар салалы. Эркин жана демократиялык шайлоону камсыз кылуу максатында 2014 жылы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш тарабынан жаңы шайлоо модели бекитилген. Ага ылайык шайлоочулардын тизмесин түзүү биометрикалык маалыматтардын жана автоматтык түрдө эсептөөнүн негизинде жүргүзүү каралган. Арине, мындай реформаларды жүзөгө ашыруу мыйзамдык чараларды кабыл алуу менен башталды. Мыйзам чыгаруунун алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзам кабыл алынып, өлкөнүн калкынын бирдиктүү реестрин түзүү башталып, ал шайлоочулардын тизмесин контролдоонун негизги булагы болуп калды. Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестри комплекстүү техникалык долбоору төмөнкү маалымат тутумдарынын компоненттеринен турат. 16 жаштан жогору жарандардын биометрикалык маалыматтары, паспорттардын маалымат базасы, жарандык абалдын актыларын каттоо автоматташтырылган маалымат системасы, даректик регистр автоматташтырылган маалымат системасы. Мына ошентип шайлоочулардын алдын ала тизмеси калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринен биометрикадан өткөн 18 жаштан жогору жарандар жөнүндө маалыматтарды автоматтык түрдө жүктөө менен, ошондой эле шайлоо участкаларынын чектерин эске алуу менен түзүлдү. Андан соң шайлоочулар өз маалыматтарын тактап алуусу үчүн тизме порталга жайгаштырыла баштады. Бул үчүн атайын БШК менен Мамгаттоонун биргелешкен ресурсу мамлекеттик портал тизме түзүлдү. Белгилей кетчү жагдай шайлоочулардын тизмеден өзүн тактоо мөөнөтү мыйзам боюнча каралып, ар бир шайлоонун алдында БШК негизги иш-чаралардын календарын бекитет. Андыктан 11 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого карата алдын ала тизмелер 10 февралда бардык шайлоо участкаларында, ошондой эле тизме порталына тактоо үчүн илинди. Мурда жарандар тизмеден өзүн текшерүү үчүн шайлоо участагына барыш керек болсо, азыр паспортто көрсөтүлгөн пин номерди жазып, 119 номерине СМС жөнөтүп же чалса болот. Жооп катары дароо шайлоочунун участагынын номери жана дарайы келет. Эгерде өздүк маалыматтарда каталар болуп калса, участкалык шайлоо комиссияларына же тизме порталындагы шайлоочулардын кабинети кызматы аркылуу байланышка чыгууга мүмкүн. Өзгөртүүлөрдү 27 мартка чейин киргизип оңдосо болот. Акыркы маалыматтар боюнча шайлоочулардын саны 3 миллион 300 миңден ашуун адамды түзөт. Ар бир шайлоо алдында жарандарга шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн биометрикадан өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Бул максатта өлкөнүн булуң бурчуна атайын маалыматтык автобустар жиберилди. 2013-17 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн шайлоо реформасынын алкагында ар кандай маалыматтык порталдар ишке кирип, шайлоо процессинин катышуучуларынын ишинин жеткиликтүүлүгү жана ачык айкындуулугу таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүндүк берди. Абдыжапар Гапырович, мына биз сюжеттен бир аз да болсо маалымат алууга аракет жасадык. Мына ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого барып, кимдер добуш берүүгө укуктуу? Ушундан кепти баштасак. Шайлоо мыйзамдарында так көрсөтүлгөн, бул жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү гана ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосуна катыша алат. Башкача айтканда, жарандар кайсыл жерде паспорту боюнча катталган жеринде гана шайлоочулардын тизмесине киргизилип, ошол жерде шайлоочу катары добуш берүүгө укук алышат. Бул сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматтарын тапшырган жарандар шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Жана бул 16 жаштан баштап
биометрикалык маалыматтар чогултула баштайт. Ал эми 18 жаштан баштап жарандар шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Ошол киргизилген тизмеде ким тизмеде болсо ошол жарандар гана шайлоо укугуна ээ болот. Башкача айтканда, шайлоочулардын тизмеси дагы мыйзамда көрсөтүлгөн жол жоболор менен алардын өзүнүн мөөнөттөрү менен түзүлөт. Мисалы, шайлоочулардын алдын ала тизмеси мына 11 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмеси мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына өткөзүп берилген. Ошол шайлоо дайындалган күндөн баштап. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн 2273 шайлоо тилкеси уюштурулса, анын бардык ар бир шайлоо тилкесинде 19 февралга чейин шайлоочулардын алдын ала тизмеси илинген. Учурда ушул алдын ала түзүлгөн тизмелерди тактоо иштери шайлоо комиссиялары тарабынан жүргүзүлүп атат. Аны текшерүү үчүн дагы мына азыр сюжетте дагы көргөндөй бир нече мыйзамда каралган жол жоболор бар. Ал жол жоболорго ылайык жарандар өзүнүн ошол тизмеде бар жок экендигин же болбосо өз жөнүндө маалыматтардын туура киргизилгендигин текшерип алса болот. Бул шайлоочулар өзлөрү ошол шайлоо тилкесине барып билсе болот, же болбосо мамлекеттик тизме порталынан электрондук жол менен, же болбосо жана сиздер белгилеп өткөндөй 119 номерине СМС жөнөтүп, же болбосо телефон чалып, ал акысыз болуп эсептелет, өзүн тактап билсе болот. Эгерде жарандар тизмеде өзүн таппай калган болсо, же болбосо кайсы бир маалыматтары туура эмес киргизилген болсо, анда жарандарда ошол контролдук кийинки түзүлчү контролдук тизме акыркы тизмени түзгөнгө чейин, мына сюжетте да айтылды, 27 мартка чейин шайлоочуларда ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Ошол шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү, тиешелүү өзгөртүүлөрдү албетте ошол растоочу документтерди көрсөтүү менен өзгөртүүлөрдү киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар. Учурда 1.800.000 жараныбызда 2004 жылкы үлгүдөгү паспорт, ал эми бир нечесинде 2017 жылкы үлгүдөгү паспорт бар да, ошондой эле азыр биометрикалык паспортду колдонгондор да бар. Алардын бардыгы ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого барып добуш берүүгө укугу барбы? Сөзсүз түрдө шайлоого катышуу укугуна өзүн ырастаган документтердин негизинде барып шайлоочулар, жарандарыбыз шайлоочу катары катышышы мүмкүн. Бирден бир документ бул жарандардын паспорт болуп эсептелет. Бул 2004 жылкы үлгүдөгү паспорттагы, 2017 жылкы үлгүдөгү паспорттагы бул жарандардын өзүн күбөлөндүрүүчү документ болуп эсептелет. Алар ошол документтердин негизинде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосуна катышууга укуктуу. Болгону биометрикалык маалыматтар тапшырылыш керек, шайлоочулардын тизмесинде болуш керек. Каттоодон өтүш керек. Ал үчүн шайлоочулардын тизмесине киргизиш үчүн ошол жана биз айтып аткан бирдиктүү калктын бирдиктүү реестрин аркылуу түзүлөт. Ал жерге сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматын тапшырган жаран гана шайлоочулардын тизмесине кошулат. Учурда өлкөнүн 344.000 жараны биометрикалык каттоодон өтө элек экен. Бул багытта мына биз сюжеттен да көрдүк, атайын маалыматтык автобус иштеп жатыптыр. Алар бардык аймактарда иштеп жатабы, жана жетишеби ушул аралыкта? Убакыт бул акциянын башталганына бул ири бир масштабтуу иш-чара болуп эсептелет. Бул 3 март күнү башталган, жана 20 мартка чейин созулат. Биздин өлкөнүн бардык район шаарларында, анан калктуу мындай жыш жайгашкан биздин калктуу пункттарга барышып ушундай иш-чараларды өткөзөт. Бул мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясынын ПРООндун мындай көмөгү менен чоң ири масштабтуу маалыматтык иш-чара уюштурулду. Ушунун негизинде эле азыр мына биз шайлоочулардын алдын ала тизмесин алганыбызда 3.304.000 шайлоочу болсо, азыр ушул иш-чаранын алкагында азыр 4.000ден ашуун жарандарыбыз тизмеге кошулгандыгын бизге азыркы убакта маалым болду. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күндө контролдук тизмени түзүп бүттү. Жана эртең
кечке чейин ушул ар бир шайлоо тилкеде шайлоочулардын контролдук тизмеси илинет. Контролдук тизмени түзүүдө бүгүнкү убакта биз 3 миллион 307 миң шайлоочуден ашуун шайлоочулардын тизмеси камтылып, азыр эртеңки күн кечке чейин ушул жерлерде тизмелер илинет. Мамлекеттик портал тизмеден же болбосо маалымат базасынан кандайдыр бир ката кетип калып, шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден таппай калган учурлар да болобу? Кандай учурларда шайлоочунун аты жөнү тизмеден чыкпай калышы мүмкүн? Эгерде өзүн таппай калса, кайрадан кантип, кандай балким арыздын негизинде алар ошол тизмеге өз аты жөнүн жайгаштыра алышат? Туура, ошол бул компания өзү мына мени алдын ала тизме жайгаштырылышы, порталда же болбосо ар бир шайлоо тилкеде жайгаштырылышы, контролдук тизмелердин түзүлүшү, акыркы тизмеге чейинки, аны түзгөнгө чейинки убакытта жарандарыбызда ушундай мүмкүнчүлүк болот. Кээ бир убакта мурда эсиңиздерде болсо, шайлоочулар келип арызын берсе деле, тиешелүү документин берсе деле, өзүн таппай калат эле. Кийин шайлоочулардын тизмесин шайлоону өткөрүү компаниясы жүрүп аткан убакта ошол өзүн таппай калат эле. Анан ушундай так эместиктер, түшүнбөчүлүктөр болот эле. Ушундай мен бердим эле, арыз менен кайрылдым эле, тиешелүү документти тилке бердим эле, бирок дагы эле мен тизмеде болбой калдым. Ошон үчүн мыйзам чыгаруучу орган жогорку кеңеште ушундай ортодо контролдук тизме деген дагы атайын бир мөөнөтү менен коюлду. Ошолго байланыштуу азыр биз биринчи алдын ала тизмеден контролдук тизмеге чейин дагы ушундай тактоо иштери, алардын канчалык сапаттуу жүрүп атканын дагы белгилей алабыз да. Эгерде кайсы бир себеп менен өзүнүн маалыматы туура эмес кирилип калса, тизмелерде турган болсо, же болбосо шайлоочу өзүнүн катталган жеринде тизмеде жок болуп калса, ошол 27 мартка чейинки убакытта ошол паспорттун катталган жерин көрсөтүү менен, аны тактоо менен ушул тиешелүү шайлоо добуш берүү участоктарына келип арыздар менен берсе, шайлоо комиссиялары аны ошол так эместиктерди тактоого жана эгерде кайсы бир себеп менен кирбей калган, тизмеде жок болуп калган жарандар тиешелүү документтердин негизинде тизмеге кошулганга мүмкүнчүлүк бар. Ушундай мыйзамда дагы ушундай көрсөтүлгөн. Ал эми акыркы тизме түзүлүп шайлоо комиссияларына, ар бир шайлоо комиссиясына берилгенге чейинки убакытта, мына контролдук тизме эртең илинип атса, биз акыркы тизмеге арыздарды кабыл алуу 27 мартка чейин жүргүзүлөт. Жана 1 апрелге чейин шайлоо комиссияларды аларды обработка кылып туруп, мамлекеттик каттоо кызматына кайра жөнөтөт. Анан акыркы тизмени түзүп, мамлекеттик каттоо кызматы борбор шайлоо комиссиясына берет. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары аркылуу борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүп, аны шайлоо күнүнө 5 календарлык күн калганга чейин, башкача айтканда 6 апрелге чейин тиешелүү шайлоо тилкелерине жеткизет. Ошол жеткизилген акыркы тизме менен шайлоону өткөрүүнү уюштурат. Абдыжапар Гапарович, өлкө жарандарына өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен текшергенди билесизби? Балким текшерген учурда таппай калсаңыз эмне кыласыз деген сурамжылоо менен кайрылганда кантип жооп берди? Азыр чогуу назар салсак. Анда блиц суроо жүргүзгөнбүз. Мына ошону көрөлү. Мен жанагы приложенияны көрдүм. Приложениядан карап, кайсы участокто бармын, фамилиямды киргизем, атымды киргизем. Анан ошол жактан чыгат маалымат, кайсы участокто мен бармын, кайсы мектеп, кайсы избирательный участок. Ошол жактан эле билип таап атам. Багында президенттик шайлоодо текшертип неме кылдым, талашты экен. Өзү талаштым. Бул жакта учетум жок да, ошон үчүн талашты экен да ошо. Өзүбүздүн эле немеге барат элек да. Неге? Шайлооканатка да. А тизмеде жок болуп калсаңыз эмне кыласыз? Тизмеде жок болсоң, тизмелейт да өздөрү. Өздөрү тизмелейт. Мен биякта жашабайм да. Какта жашайсыз? Айылда. Кайсы айыл? Баткенде. Бирөөлөр келген, айткан, келишип ушундай деп айтышты. Ана мен айттым, бул жерде пропискам жок дедим. Мен башка жерде пропискамын дедим. Эми аны үчүн көп текшериш керек да, туурабы? Табыш керек мен каякта прописка экенимди. Ошентип анан кетип калышты. Текшере албай койду да, текшериш керек да. Каякта мен пропискам, эмнеме деп текшериш керек эле да. Текшере алган жок.
Ошо менен мен шайлоого барган жокмун. Мен шайлоого барбайм дагы, эч кимди шайлабайм. Анткени бүт эле бардыгы коррупционер. 5 миллиондон ашык акчасы бар адам бүт коррупционер. Кандай барып тиги пункттан барып текшеремби? Ошонун пайдасы деле жок. Кимне кала боломка? Баш айлантуу да. Текшергенди эле билбейбиз, бизге мурда эме берчиле. Визит чакыруу кагаз берчи, анан азыр барып эле тизмеден көрүп алып кире беребиз. Биз кирип эле ошол жерден паспорт бергенде ошол жерден чыгат экен го. Аны билбейт экен. Жок, билбейм айда. Сен текшересиң? Нет, текшерген жок. Конечно, текшериш керек. Үйлөр сатылат, өлүп калат, балдарын оформить этет. Кайра үйдү сатып алып эле хозяиндар сатып алышат, бирок пропискага турушпайт, квартираны киргизип коюшат. Анын данныйларын билбесең кандай шайлоого эч ким барбай албайт. Мен ойда текшерем да балам. Шайлоокомго кирип эле ошондон өзүмдүн фамилиямды карап эле кайсы участок кайсы эмеде экенин билем, текшерип постоянно барам шайлоого. Ат жөнү жок болуп калса анда бияка уже эме катталган эмес турбайсызбы деп. Анын үчүн өзүнүн районуна барып, өзүнүн эмегине барып катталып эмеш керек. Ошол. Если фамилия эмем жок болсо өзүбүздүн ошо участок квартальныйга барып выяснить этиш керек, эмне себептен фамилиям жок да. Основном списокто ошо квартальныйлар эметип берет да бардыгын теңчи, уточнить этип. Эмеге кайрылыш керек жана паспорт столго. Жок, бийлик муну алмаштырганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бул деген өзү автоматташтырылганда илгери балким болушу мүмкүн эле да. Мисалычы бул кагаз жүзүндө боло турган. Азыр болсо бул деген өзү программалык түрдө жазылган. И программалык түрдө ошо жазылып туруп, анан кийин ошо ишке киргизилген да. Буга деген жана иштеп чыккандар гана бир кайсы бир коддор жолу менен гана балким ошо өзгөртүүлөр киргизе алат да. Ну, мындай коюлган максат боюнчачы. А сырттан эч ким эч кандай тем более билими жок болуп турса, ошо IT жагынанчы эч кандай мындай өзгөртүү же бир алмаштырууларды жасай албайт. Буга мен точно кепилдик бере алам. Эми бийликтен мурунку бийликтерде болушу мүмкүн. Азыркы бийлик өзүбүзгө белгилүү болуп атпайбы? Өткөндө эле президенттик шайлоодо билинди го, канча процент алганыбыз. Форма 2-ни жок кылгандан кийин баарыбыз ачыкка чыкпадыбы? Мен ойлойм, Кудай буйрса ошондой эле болот бул 11-апрелде да шайлоо. Жок, алмаштыра албайт, мен карап отурдук. Бүт баарын сандыкты ачкандан кийин жалаң эле бир эле наблюдатель эмес, наркы узун столдун нар жагында бир наблюдатель, бер жагында бир наблюдатель, андан тышкары 2 студент да привлекать этилген экен ошол күнү. 4 наблюдатель отурдук. Эртемеңкисин башкалар 4 адам түштөн биз 2ден баштап түнкү саат 1ге чейин биз отурдук. Эч кандай даже жанагы урна бузулуп калганда 2 шаг жанына барып карап турдук. Урнаны кайрадан аягын ачпастан схемасын оңдошуп бизди чакырбаса ага жол алышпайт. Эч кандай алмаштырылышы мүмкүн эмес. Себеби биз карап отурабыз. Эмнеге карабайбыз? Биз ушул жерде наблюдатель болуп бардык да. Эми ар кандай эмелер болуп эле атат го, биз андай боло элек, шайлап эле атабыз, анан болуп атат деп атпайбы. Аны адам өзү деле каалайт болуш керек. Тияктан бияктан барып шайлап, балким ошондой кылайын дегендер адамдар алмаштырып койсо деле. Бийлик да кошумча, ошону кылып аткан адам да кошумча. Ошон үчүн ушундай турмуш болуп атат го деп ойлойм. Форма 2-ни айтып атасыз. Ооба. Жапар Гапарович, шаар тургундарынын жана Борбор калаанын меймандарынын пикири мына ушундай. Кандай комментарий бере аласыз? Негизи эле жарандарыбыздын шайлоого барып, добуш берүүсү, өзүнүн алдын ала тизмеден текшерүү маданияты башка жылдарга салыштырмалуу өскөндүгү байкалабы? Албетте, биз бул тармакта мен көптөн бери иштеп жүргөн киши катары шайлоочулардын тизмесинин сапаттуу түзүлүп калганын байкасак болот. Бул маселени шайлоолорду өткөзүп аткан убагында билинет. Анткени дээрлик шайлоо тилкелерине келген шайлоочулардын дээрлик бардыгы ушул өзүнүн тизмеден табат. Ал үчүн табыш үчүн бир нече мына азыр айтылып өткөн иш-чаралар жүргүзүлөт, ошондой мөөнөттөр берилет. Шайлоочулардын тизмелерин так түзүлгөнү биз башка мамлекеттердин арасында, мисалы, башка мамлекетте кошуна мамлекеттерде эле илгерки биз мурда түзүп жүргөн өзүн өзү башкаруу органдары же шайлоо комиссиялары же болбосо башка бир мамлекеттик органдар түзүп жүргөн көрөбүз. Ал эми бизде биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлүп аткан тизме
жана бирдиктүү калктын бирдиктүү реестринин негизинде түзүлүп аткан тизме бул сапаттуу тизме болуп эсептелип атканын көрүп атабыз. Бирок азыркы сюжетте байкаган айрым биздин жарандарыбыз ошол жол жоболорду дагы толук түшүнбөгөнү байкалып турат. Өткөрүлгөн иш-чараларга карабай. Мисалы азыр шайлоочулардын ошол 16-18 жаштан жогорку биздин граждандардын мобилдүү телефону жок экендигин элестете албайбыз. Бардыгында бар. Бир нечеден бар. Анан алардын бардыгына ошол СМС маалыматтар келип атат. Ушундай тизмеден тактадыңызбы өзүңүздү, мындай жолдор менен тактасаңыз болот деп. Тилекке каршы айрым бир жарандарыбыз ушундай кайдыгерчиликке биздин ошол мисалы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосу жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилишине түздөн түз көз каранды да. Ошон үчүн мен ошо жарандарды ушундай активдешүүгө, бул компанияларга бул активдүү катышып, өзүнүн ушу жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө же болбосо өкүлчүлүктүү органды түзүүдө ушундай сергек мамиле жасап, ушундай олуттуу мамиле жасай турганга мен чакырат элем. Бирок биз дагы мындан ары дагы маалыматтык кампанияларды өткөрүшүбүз керек экен. Себеби азыр бүгүнкү мындай сюжетке назар салып, мен ушундай дагы мындан ары дагы керек экенине көзүңүз жетти. Көбөйтүшү экендигин маалым болду да. Урматтуу Абдыжапар Гапарович, байкасаңыз ушул сурамжылоонун алкагында бийлик шайлоочулардын тизмесин өз каалоосуна жараша өзгөртө алабы деген дагы сурамжылоо болуп тур. Бул туурасында дагы ар кандай пикирлер бар экен. Сиз кандай Боршайкомдун төрагасынын орун басары өкүлү катары кандай жооп бересиз? Шайлоочулардын тизмесин түзүү бул ыйгар укмуктуу мамлекеттик органдарга берилген. Бул мамлекеттик каттоо кызматы түзөт. Дайыма ошол базаны кармоочу ошол мамлекеттик каттоо кызматы болуп эсептелет. Шайлоо кампаниялары мезгилде шайлоо комиссияларын өткөзүп берилет, тиешелүү баягыдай мөөнөттөр менен. Ал эми ошол бийлик же болбосо бир кызыктар кишилердин шайлоочулардын тизмесине таасир этет деген түшүнүк такыр жок. Себеби ар бир жаран биометрикалык маалыматын бергенден кийин гана бир гана жерде түзүлөт да. Шайлоочулардын тизмесинде бир эле жерде болот. Себеби мурда мисалы көргөнбүз, кээ бир кварталдар такыр эле тизмеге кирбей калганын көргөнбүз. Кээ бир көчөлөр же кварталдар 2-ден 3 жерде болуп калганын практикадан билебиз. Азыр ушул баягы пиндин негизинде, биометрикалык маалыматтын негизинде түзүлүп аткан тизмеде бул мындай көрүнүш жок десек айтсак, мындай кесе айтсак болот. Бийлик же бир кызыктар адам мындай тиешеси болбойт. Ошондой эле жооп берип жатып, жарандарыбыздын арасында буга чейин шайлоого атайын чакыруулар келчү эле деп атат. Азыр мобилдик оператор, байланыш операторлорунан СМС билдирүүлөр келип турат. Бул эми баягы замандын талабына ылайык ушул дагы чакыруунун бир түрү десек болот да. Ал эми кабарлоо эле да, извещение деп айтылат эле, кабарлоо эле болот. Маалымда. Азыр эми бүгүнкү техниканын, бүгүнкү заманга бап, мурда бир эсиңиздерде болсо кагазды атайын жөнөтчү эле. Азыр эми маалымдай турган биздин бүгүнкү башка бир зордо заманда жашап атабыз. Ошол заманга жараша биз тиешелүү техникалык каражаттарды, техникалык жабдыктардын негизинде бул компанияларды деги эле добуш берүүнү уюштуруш дагы мурдага караганда биз башкача түрдө, башкача сапатта экендигин жарандарыбыз бардыгы өзлөрү көрүп атат, аны моюнга алат. Ишиңизден, жумушуңуздан келип, атайын азыркы учурда иш көп болуп турганына карабай маек бергениңизге, маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чындап эле жарандардын бардыгын мына ушул саясий өнөктүккө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого активдүү катышууга чакырабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов менен телекөрүүчүлөргө 11 апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу маанилүү маалыматтарды алып бердик. Программаны Расул Багышбаев жүргүздүм. Саламатта калыңыздар.